Акыркы жылдары коомдун динге болгон кызыгуусу күч алып, кайсыл жерде кандай гана топ болбосун сөзсүз дин жөнүндө сөз болот. Жана мына ушундай чогулуштарда, талаштарда, балким акыйкат издөө аянттарында ислам жөнүндө сөз айтууга туура келип жүрдү. Сөз айтып аттык ислам жөнүндө. Бирок ислам эмне экендиги жөнүндө өзүбүз баарынан эле туура маалымат ала бербедик. Биздин коом ислам жөнүндө али ою толук калыптанып бүт элек. Анткени албетте шайтан да бар бу жерде, албетте капыр да бар бул жерде. Ислам жөнүндө чыныгы маалыматты алар чаташтырып, чиелештирип турбаса, кожоюнунун алдында тапшырмасын аткара албайт. Ислам жөнүндө биздин пикирибизди чачып турат. Ислам эмне десе, бул сакал, бул деген терроризм, бул жихад, бул автомат. Бул аялдарды үйгө отургузуп коюу, бул эки аял алуу. Лелеле. Кеде аргасыз күлөсүң. Ислам андай эмес. Биз айттык, дин түбөлүктүүнүн, жаратуучунун өзү жараткан барлык жөнүндө өзү сыйлаган адамдын акылына багыттаган кайрылуусу дедик. Жана адамдын бактылуулугу үчүн атайын берилген жашоо эрежеси дедик. Динди. Эми ислам дини мына ушул жашоо эрежесинин, мына ушул маалыматтын эң акыркысы, эң тагы жана толугу. Ислам адам затына берилген бир жеңилдик, бир жакшылык. Албетте ортодон улутчулдар чыгат. Биз деген ата бабабыз мындай тренден. А өзү үйүндө бир баласы же бир аялы менен проблемасын чече албайт. Эмнеге? Себеби исламдын баасын билбейт. Ислам бул биздин жашообуздагы күндө пайда болуучу маселелердин туура чечими. Кантип тамак жейбиз, кантип уктайбыз, кантип туалетте отурабыз, кантип мамлекет башкарабыз, кантип саясатта, кантип башкарууда, кантип экономикада, кантип таалимде, кантип ажырашабыз сүйбөй калган аялдарыбыз менен. Аны да билбейбиз эгер исламды билбесек. Ислам адамды адам кылып туруучу жашоо эрежеси. Ислам бул биздин жашообуздагы бирден бир баа жеткис баалуулук. Ал биздин тынчтыгыбыз. Бул ислам.